Совет мезгилинен бери Достук эс алуучу паркы капиталдык оңдоого муктаж болгон. Андагы эски фонтан жана эс алуучуларга ылайыкташкан орундуктар эми капиталдык оңдоодон өтөт. Жеке ишкерлердин каржылоосунда башталган курулуш 3 ай аралыгында бүтүрүлүшү пландалып жатат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун алкагында жергиликтүү бийлик жеке ишкерлер менен иш алып барууда. Шаардык мэрия, муниципалитет инвесторлорго келгенде жерди 1 грамм жерди ушуларды сатпай, биз жер менен киришибиз керек, инвестор акчасын салсын. Ошо негизинде шаарга, элге дагы жакшы, анан бюджетке дагы пайда келет да. Экинчиси, мына будан кийин бул содержание, кийин эгер биз өзүбүз курганда, мына жерди бир адам карайт эле, шыпырайт эле, тазалайт эле, ага дагы бюджеттен айлык беришибиз керек. Эми булар мына ишкерлер өздөрү карайт, бүт бардыгын өздөрү карайт да. Бюджетте бир дагы тыйын кетпейт, только акча пайда табабыз. Эң негизгиси шаарга, шаардыктар, шаардык коноктору ушул жерге келип, мына этно городо. Этно стилдеги эс алуучу жайдын көркүн боз үйлөр ачып, кыргыздын каада салтын камтыган борборго айланат. Эң негизгиси музыка коштоосунда бийлеген фонтан шаардын көркүнө көрк кошот дешет куруучулар. Ушул жерде кооз кылып өзгөртөлү деп атабыз. Биринчиден фонтан поющий кылып, лед экран кылып, ошол жерде национальный музыкалар чыгып, ошого карап Дубайда ылдырдайт, ошондой кылып фонтандар бийлеп турат. Национальный боз үйлөр турат. Аларга биздин туристтер келип, шаарыбыздын тургундары келип эс алып, могул жерде балмуздак жеп, суу ичип эс алышат. Жергиликтүү бийлик мамлекеттик жана өнөктөштүк долбоорун колго алып, жеке ишкерлердин ишмердүүлүгүнө шарт түзүп берүүдө. Мындай иш-аракеттер шаардык казынанын көтөрүлүшүнө жол ачат. Бул конкурс өткөрүү жолу менен 5 жылдык мөөнөткө 5 миллион сомго берилди. 5 жылга жылына миллиондон төлөйт. Жана 42 миллион сом инвестиция тартып, инвесторлор менен сүйлөшүп, эки катышуучу катышкан, анан ушулардын конкурстук предложениялары жактырылып, ушулар утуучу болуп эсептеме алды да, утуучу болуп. Келечекте шаардагы эс алуучу жайларды оңдоо максатында жергиликтүү бийлик жеке ишкерлерге жерлерди ижарага берүүнү көздөөдө. Оңдоо иштери үчүн тендер жарыялап, шаардын өнүгүүсүнө ишкерлерди тартууну максат кылышат. Гүлнара Бибулла кызы, Шавкат Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.